Барыңыздарга салам урматтуу менин вебинарымды көрүп жаткан катталуучум. Вебинарыма кош келиңиз. Вебинарга киришүүдөн мурун мен сизге эң негизги бере турган бир суроом бар. Ал суроом эмне десеңиз, негизи эле сиз как эне катары ушул балаңыздын өнүгүүсүндө кандайдыр бир нерсе сизди тынчсыздандырабы? Ичиңизден ойлоносузбу, ушул балам эмне болуп жатат, жакшы эле өнүгүп атабы, бирок ичимде эмнегедир бир кыйынчылык, бир нерсе жанымды өйтүп турат деген ичиңизде ушундай сезим барбы? Эгерде ооба доктор ушундай сезим бар десеңиз, анда бул вебинарды аягына чейин көрүңүз. Эгерде жок доктор баары сонун десеңиз, анда бул вебинарды өткөрүп эле жиберсеңиз болот. Мен бул вебинарда сиздерге өзүмдүн диагностикама дал ушундай ичиндеги сезимдер менен кайрылып, доктор балким баламда эмнегедир толук ден сак өнүкпөй жаткандай сезим болуп атат деп кайрылган эненин диагностика алкагында биз эмнелерди жасаганыбызды дал ушул вебинарда сиздерге чагылдырып бермекчимин. Вебинарды аягына чейин көрүп, сөзсүз түрдө видеого лайк басып, YouTube каналыма катталып, башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Вебинарда өтө көп пайдалуу маалыматтар айтылат. Анда эмесе вебинарга киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Мекжан Турабеков, кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүм тууралуу айта турган болсом, 5 жылдык тажрыйбамда 1200дөн ашуун баланын атайын ушу сүйлөөсү кечиккен, өнүгүүсү артта калган, аутизм менен ооруган, СДВГ менен ооруган, бүт ушул нерв жана психологиялык жактан жабыркаган балдар менен иштешип, өтө сонун результаттар жасап келдим. Мынакей өзүңүздөр бул пикирлерден дагы уксаңыздар болот. Канчалаган балдар сүйлөдү, канчалаган балдар угуусу жакшырды, канчалаган балдардын сенсордук абалдары жакшырды, тамак жешип калды, канчалаган балдар ата апа деп айта албай жүргөн балдар ата апа деп айтып, апаларына кандай кубанычтарды тартууладык. Кыскасын айтканда, жада калса апасын таанып алган балдар ушул менин жардамым менен, ушул менин иштеримдин жардамы менен апасын таанып апа деп кадимкидей өздөрүнүн сапаттуу жашоосуна келе алышты. Бул нерсеге албетте пикирлер дагы мынакей далил болуп бере алат. Өзүм негизи 2008-жылдан бери медицина тармагындамын. 2008-жылы ушул өзүбүздө аптека бар болчу, ошол жакта медицина менен байланышып, дарыларды изилдеп, дарылар менен ушу балалык чагымдан эле эмне ушул медицина жаатындамын. 2015-жылдан баштап медицина илимин терең окууга кирип, Кыргыз медициналык академиясына тапшырып, ал жактан ийгиликтүү түрдө дипломго ээ болуп, жалпы практикалык дарыгер дипломуна ээ болгом. 2019-жылдан баштап медакадемиядан алып аткан билимим эч кандай канааттанбай, бүт дүйнөлүк медицинаны изилдөөгө киришкем. Жалаң англоязычный ушундай платформалардан UpToDate, Cochrane, NICE, бүт дүйнөлүк журналдар, бүт ушул жактардан илим алып, ушул жактан медициналык билимдерин жакшыртып баштагам. Мына ушундай дүйнөлүк гайдлайндарды, метаанализдерди, изилдөөлөрдү окуп баштагандан кийин менин ден соолукка болгон, адамдардын организмине болгон изилдөөлөрүм, диагностика кылууларым, медициналык кругозорум, клиникалык мышление деп коет, ошонун баардыгы таптакыр өзгөргөн, урматтуу катталуучулар. Мына ушул эл аралык медицинаны үйрөнгөндөн кийин өзүмө ушул окууну эч качан токтотпойм. Менин медициналык билимимди бир эле Кыргызстан менен чектелбей, дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү клиникалардан, эң күчтүү врачтардан билим алам деп өзүм атайын максат коюп, Сингапур, Америка, Британия, бүт Турция, Япония, бүт ушул жактардан билим алам деп эмне өзүмө максат койгом. Бул максатыма жетүү үчүн күн сайын аракет кылуудамын, токтойм. Себеби мен өмүрүм өткөнчө бул медицина илимин терең үйрөнүп, терең окуп, эң мыкты деңгээлде адам организмин изилдөөгө аракет кыла бермекчимин. Азыркы учурда койгон максаттарымдын бир нечеси ишке ашты. Дүйнөлүк деңгээлдеги Медипол Мега деп аталган Турциядагы, Стамбулдагы эң күчтүү клиникадан өзүмдүн тажрыйбамды жакшырта алдым. Катардагы Зевио клиникасынан жакшырта алдым. Ошондой эле Стэнфорд, Кейптаун, Джон Хопкинс деп аталган дүйнөлүк деңгээлдеги клиникалардан дагы онлайн, офлайн форматта билимимди жакшыртып, азыркы учурда күн сайын окуу менен, күн сайын изилдөө менен, күн сайын өнүгүүнүн үстүндө эмне жүрүүдөмүн. Себеби врач эч качан билим алуудан токтобош керек. Бул менин негизги принципим. Себеби билим албай калдыңбы, болду, анда сенин медициналык карьераң токтогон дегенди билгизет. Ошондуктан ар дайым эмне изилдөөнүн үстүндө, билим алуунун үстүндө иш алып барып келем. Мынакей бул жерде менин өзүмдүн дайын тастыктамаларым, буларга да көз жүгүртүп койсоңуздар болот. 5 жылдан бери ушул өзүмдүн блогумду алып барып, доктор Турабеков деген Instagram баракчам бар, YouTube каналдарым бар. Ошол жактан 500 миңге чукул подписчиктерим бар. Ошол адамдар менин бардык чыгарган маалыматтарымды көрүшүп, угушуп, сиздер да балким ушул Instagramдан ушул видеону
көрүп турасыздар. Бул 5 жыл аралыгында 20 миңден ашуун онлайн консультацияларды өткөрдүм, түрдүү курстарды, вебинарларды, көзөмөлдөрдү жасадым. Кыскасын айтканда ушул кыргыз элибиздин ден соолугун жакшыртайын деп колдон келген бардык иш аракеттерди жасап келүүдөмүн. Сиз дагы өзүңүз кайсы жактан болосуз, кайсы жактан менин эфиримди көрүп жатасыз, сөзсүз түрдө комментарийге жазып кетиңиз. Мен бул вебинарда жогоруда айтып кеткендей, реалдуу түрдө өзүмдүн пациентимдин, албетте пациенттин атын эскербейм, атын өзгөртүп Асан деп айтып коеюн. Асандын мисалы аркылуу сиздерге диагностика эмне экенин, диагностика негизи эле энелерге эмне берерин, эмне үчүн божомолдоп эле бир нерселерди жасай бербеш керек экенин жана убакытты өткөрүп кеч диагностика кылуунун кесепеттерин эмне айтып бермекчимин. Анда эмесе эң биринчи биздин сөз кыла турган нерсебиз мага ушул диагностикага кайрылган эненин көйгөйлөрүн угалы. Эне мына мынтип жазып атат. Доктор дейт, мен уулумдун тили чыгат деп көп күтүп жүрдүм дейт. Уулу 2 жашка чыгып калды. Асан деп атын айтсам карабайт дейт. Чулдурап бирдекелерди сүйлөй берет, гүлү, күрү, шапа деп эле мына өзүнөн өзү эле бир сөздөрдү айтып жүрө берет дейт. Анан дагы бир нерсе 1 жашынан бери капкакты айлантып ойной берет дейт. Бир капкактын крышасын алып алып эле мына ошону айлантып ойной берет деп атат. Анан азыркыга чейин смесь ичет дейт, баягы сүт эмбеген смесь менен чоңоюп атат. Анан эң башкысы сүйлөп келатып эле баягы билген сөздөрдүн баардыгын 2 жашка жетейин деген куракта унутуп калды дейт. Эми азыр мына эмне кылышымды билбей, сиздин диагностикага жазылып отурган чагым деп мага өзүнүн көйгөйлөрүн жазды. Эми элестетиңиздер, бул эне мынакей өз убагында негизи көпчүлүк ата энелер баласы 4-5 жашка чейинки жашка чыкканга чейин күтүп жүрө берет. Бирок бул эне мына өз убагында 2 жашка чыгып калды баласы, тынчсызданып, неге мындай болуп атат болду экен баламна деп диагностика катталып аткан учуру. Албетте ушул эфирди көрүп жаткан, вебинарды көрүп аткан көп энелерде дагы жүрөктөрүнө өйкөгөн ушундай маселе бар. Бирок сиздерге айтарым, урматтуу энелер, бул ар бир күн, бул баланын өнүгүүсүндөгү ар бир күн бул бала үчүн өтө чоң мааниге. Бала күн сайын өнүгөт. Күн сайын баланын өнүгүүсү жүрүп турат. Ошондуктан бул учурларды убакытты текке кетирбей, тезинен баланын организмине туура кам көрүп, туура диагностика кылып, диагнозун тактап, иш аракеттерди жасоону барыңыздарга сунуштайм. Эгер андай кылбай турган болсоңуздар, албетте көйгөйлөр чоңое берет, мээнин пластикалык мүмкүнчүлүгү азаят. Жаш өткөн сайын мээнин пластикалык абалы азая берет. Ата эне чарчайт, эмне кылуу керектигин билбей баштайсыздар. Убакыт өткөн сайын бул кыйынчылык күчөй берет да. Анан баягы шашылыш форматта бала 4 жашка чыгып кетет. Көп энелер ушундай кылат да. Бала 4 жашка чыгып кетет, анан шашылыш форматта кой бир нерсе кыла калайын деп түрдүү уколдорду алдыра калат, түрдүү диагностикаларды кылдыра калат, аппараттарга салат, башын тарттырат, башка. Кимден эмнени укса, мына ошолорду жасатат, бирок тилекке каршы эч кандай жыйынтык болбойт, эч кандай бир так диагноз болбойт. Ушинтип жөн гана убакыттан жеңдирип коет да. Ошондуктан урматтуу энелер, эгер сиздин жүрөгүңүздө кандайдыр бир ушундай өйгөн сезим болсо, менин балам что-то не так, эмнеге жакшы өнүкпөй жаткандай сезим болуп атат ичимде десеңиз, сиздин интуицияңыз, сезимиңиз алдабайт. Себеби ата эненин сезими бул медицинада эң баалуу куралдардын бири болот эле. Ата энедеги баланын ден соолугун эч ким сезе албайт. Врач дагы сезе албайт, эч ким сезе албайт, бирок эне ата эне сезет. Ошондуктан эгер ушундай сезим болуп атса, анда эч убакытты өткөрбөй, тезинен баланы изилдетип баштоону сизге сунуштайм. Эми биз Асандын диагностикасын кантип өткөрдүк, ошол нерсени айтып берейин. Мага катталды, ошентип көйгөйлөрүн жогоруда айтып кеттим. Анан мен апасынан анамнез чогултуп баштадым. Эң биринчи нерсе бул анамнез. Анамнез дегенди көпчүлүгүңүздөр бул терминди түшүнбөсөңүздөр керек. Бул баягы баланын оору баяны деп коет да. Медицинада анамнездин орду өтө чоң, даже дарылардан дагы маанилүү, лечениядан дагы маанилүү, эң бир чоң ролду ойногон нерсе да бул анамнез деген. Анамнез деген ошо баланын оору баянын, өмүр баянын бүт чогултасың. Бала кантип төрөлгөн, не болгон, ошонун сыңарына мен да энеге суроо бердим. Туулганда эмне болду эле, эмчек эмдиби, кандай тамактарды жеген, прикорм кантип кирген, уйкусу кандай, башка балдар менен кошулуп ойносу, жест барбы, регрессия так канча жашында болду, кайсы сөздөрдү билбей. Кыскасын айтканда мен ар бир пациентке индивидуалдуу түрдө анамнез түзөм. Асан пациентиме дагы 2 жашар балага да апасына өзүнчө 30-40 суроодон турган анамнездик суроолор жөнөткөм. Анан
эң негизги анамнездин алкагында, урматтуу катталуучулар, мен эмнелерди таба алдым. Биринчи, бала кесарево жолу менен төрөлгөн. Билип коюңуздар, көптөгөн клиникалык изилдөөлөрдө кесарево жолу менен төрөлгөн балдарда аутизмдин өнүгүүсү, задержка болуп калуусу, психикалык артта калуусу өтө көп кездешкени көптөгөн изилдөөлөрдө изилденген, далилденген да. Анткени дегенде баягы естественный жол менен төрөлгөн бала менен кесарево менен төрөлгөн баланын төрөлүү технологиясы башкача болот. Ошондуктан көптөгөн окумуштуулардын наблюдениясы боюнча кесарево менен төрөлгөн балдарда ушул сүйлөбөй калуусу, тилинин артта калуусу көп кездешерин айтышкан. Бул биринчи сигнал болду мен үчүн. Анан төрөлгөндө жылтуха аябай көп болгон, 2 айга чейин созулган эненин айтуусу боюнча. Үчүнчү, ата апа деп бир сөздөрдү айтып келатып эле, регрессия болуп эле баягы сөздөр жок болуп кеткен. Баягы 1 жаштан өтүп 1,5 жашка чейин жакшы өнүгүп келатып эле регрессиянын айынан жок болуп кеткен. Бул регрессия эң кооптуу симптомдордун бири болот. Айрыкча бул симптом аутизм белгилерин, аутизм абалындагы балдарда өтө көп кездешет да булар. Айрыкча именно ушул 2 жаш куракка жетейин деген убак болот го. 1 жаш 7 айлык, 1 жаш 8 айлык, да ушул куракта регрессия болуп кеткен. Кол менен эчтекени көрсөтпөйт, указательный жест жок балада. Анан айланма нерселерге фиксациясы бар да, ошентип баягы айтып атпайбы, анамнезде энезе крышканы айландыра берет депчи, ошого карап ошол нерселерди карагысы келет. Анан катуу үндөн коркот, мынакей сенсорикасында дагы маселе бар. Сенсорика деген бул сезимталдык сырткы чөйрөгө бала өтө катуу сезимтал, үндөргө, башка нерселерге, анан одеялдарга оронуп алат. Катуу мындай кысымга бала муктаж. Мунун баары эмне мен үчүн анамнез алкагында өтө чоң баалуу маалыматтар болду. Мындан тышкары эне дагы өзүнүн өтө көп баардык оору баяндарын жазды баланын. Аз бул жака мен сиздерге вебинарда эң эле негизги нерселерин айтып берип атам да. Мунун баары эң негизги маалыматтар. Анамнездин негизинде поведениясын, абалын байкап, ушунун негизинде диагностикалык анализдерди мен иштеп чыктым да. Эми менин экинчи кадамым эмне болду? Экинчи кадамым Асанга лабораториялык анализдерди сунуштоо болду. Неге лабораториялык анализдер? Анализ жок эле план түзсө болбойбу? Жок, урматтуу катталуучулар. Неге дегенде азыркы дүйнөлүк медицинада, дүйнөлүк стандартта лабораториялык анализдер кандайдыр бир диагнозду подтверждение кылуу үчүн абсолюттук түрдө көргөзмө болуп эсептелет. Айрыкча далилденген, көптөгөн клиникалык изилдөөлөр аркылуу далилденген лабораториялык анализдер бул өтө чоң мааниге ээ. Анткени дегенде менин практикамда да өтө көп балдарда анемия болушу мүмкүн, витаминдердин жетишсиздиги болушу мүмкүн, жана башка генетикалык оорулар болушу мүмкүн, целиакия, лактоза недостаточность, жана башка түрдүү абалдар болот. Анан эң көпчүлүк ата энелер ушул паразиттердин айынан баланы сүйлөбөй элеби, же болбосо ушу гельминттердин айынан сүйлөбөй элеби деген ичинде аябай бир сезимдер болот. Балким иче карынын тазалаш керек, ар жерден ан нерсени угат. Ошол себептен мен дайыма бул нерселерди дагы текшерип ата энеге көрсөтүп, мынакей эч кандай гельминт жок, эч кандай ал жактан эч кычалат болуунун кереги жок деп, ал нерселерди дагы микроскопический деңгээлде изилдетип, ДНКларын даже аныктатып, ошонун негизинде изилдөө жүргүзүлөт да. Жыйынтыгында анализдерди бүт тапшырды. Анализдерди тапшырганда эң негизги нерсе нелерди аныктай алдык. Биринчи, С реактивный белок деген көрсөткүч өтө жогору экенин аныктадык да. Бул не дегенден кабар берет? Бул деген организмде сезгенүү процесси болуп жаткандан кабар берет. Экинчиси, глиадин деген затка иммуноглобулин G жогорулап кеткен, 24-30га жетип кеткен да. Бул дагы баягы 100% целиакия оорусунан кабар бербейт, бирок иче карын кандайдыр бир деңгээлде ошол өзүнүн курамына глютен кармаган заттарга сезимталдуулук жаратып жатканынан кабар берет да. Глютенге сезимталдуулук мүмкүндүгүнөн кабар берет. Көрдүңүздөр, бул да өтө чоң негизги маалымат. Анан ушул жерде дагы бир эң негизги нерсе, ферритинди текшергенде ферритин 61 чыкты да. Бул ферритин, бул белок болуп эсептелет. Ошон үчүн мен дайыма ферритинди текшергенде С реактивный белок менен чогуу текшерем. Неге? Анткени дегенде организмде сезгөнүү болуп аткан учурда ферритин автоматтык түрдө жогорулап кетет да. Автоматтык түрдө ферритиндин көрсөткүчү жогору көрсөтүп калат. Ушунун айынан көпчүлүк энелер менин баламда анемия жок турбайбы, кызымда анемия жок турбайбы, ферритин нормада экен го деп адашып калышат. Бул туура эмес, урматтуу энелер. Эгерде С реактивный белок жогору болуп, ошонун негизинде ферритин да жогору болсо, анда билип коюңуз, бул
ложный показатель. Себеби дегенде сезгенүү учурунда ферритин автоматтык түрдө жогорулап кетет. Бул жерде ферритин 61 көрсөткүч, бирок С реактивный белок жогору болгон үчүн анемиянын шеги бар деп эмне мен таптым. Анткени общий анализ кровиде МСВ деген көрсөткүч бар, трансферин, алардагы бардык көрсөткүчтөр анемиядан кабар берери тастыкталды. Андан кийин витамин Э'нин дагы жогорку деңгээлде экенин аныктадык. Албетте бул жерде баягы эне түрдүү лецитин, азбесте чыгып атпайбы популярный болуп. Лецитин берсең жакшы экен, тигини берсең жакшы экен деп. Эне дагы бир жерлерден бир нерселерди угуп ар кандай витаминдерди берген, ошолордун таасир астында витамин Э дагы ашыкчы болуп кеткен. Бул майда эрүүчү витаминдерге өтө кылдат болуш керек. Анткени дегенде майда эрүүчү витаминдер бул боорго нагрузка берет, организмге нагрузка берет. Ушул жерден да мен сиздерге учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Эч качан балага өз алынча витаминдерди бербешиңиздер керек. Анализ жок витаминдерди берүү бул тескерисинче алардын бооруна, бөйрөгүнө зыянын келтирет. Ал эми витамин Д'ны тоже текшердик. Витамин Д дагы прям идеалдуу көрсөткүч болгон жок. Мен дайыма айтып келем, баланын нейропластикалык абалы жакшы болуш үчүн, нерв системасы жакшы өнүгүш үчүн, миелинизация процесси жакшы өтүш үчүн сөзсүз түрдө витамин Д'ны 80-90 абалда кармаш керек деп мен дайыма пациенттериме айтып келем. А бул жакта бул пациентимде андай нерсе эмне аныкталган жок. Жыйынтыгында биз анамнездин негизинде, анализдердин негизинде эмнелерди аныктай алдык. Анан ушул жерден көпчүлүк адамдар менден сурайт да, доктор, мындай баланы бир көрүп аныкташ керек, офлайн көрүп аныкташ керек депчи. Жок, урматтуу батталыштар, баланы живой көргөндө бул нерсенин баарын аныктоо мүмкүн эмес такыр. Мынчалык деңгээлде терең анамнез жүргүзүү бул такыр мүмкүн эмес. Себеби дегенде мындай деңгээлдеги суроолорго жооп алыш үчүн ата-эне менен 4 саат, 5 саат убакыт өткөрүү керек. Бул мүмкүн эмес. Жада калса ата-энелер мага жооп жазганда 4-5 саат убактысын кетирип баардыгын жазат. Ошол себептүү мен дайым айтам, бул нерсеге алданып калбашыңыздар керек да. Баягы врач бир көрүп коюп, мындай экен деп койсо эле, биз мына врач көрдүгү, эми ушул туура да деп кете бербеш керек. Анткени терең диагностика бул башкача деңгээл. Терең диагностика бул 15 мүнөттүк консультация эмес. Терең диагностика бул пальпация, перкуция кылып, тияк буягын рефлекстерин текшерип коюу ошол менен чектелүү эмес. Бул деген төрөлгөндөн баштап азыркы абалына чейин. Ошонун негизинде мынакей анализдердин ар бирин деталдуу көрүп, эмнези эмне болуп атат, кандай, анамнезде айтылган маалыматтардын анализдер подтверждать этеби, тастыктайбы, тастыктабайбы, бардыгын ошону көрүп туруп, анан ошонун негизинде жүргүзүлөт да. Албетте, заманбап медицина өнүгүп атат, технологиялар өнүгүп атат, методикалар өнүгүп атат. Мен дагы өзүмдүн практикамда көрүп атам, ушинтип терең изилдөө гана, терең диагностика кылуу гана балдардагы так диагнозду аныктап, терең бир чечимге келүүгө эмне шарт түзөт. Жөн эле баланы үстүртөн көрүп коюу, жөн эле баланы общий анализ кровизин текшерип коюу бул тилекке каршы балаңызда эмне болуп жатканын так көрсөтө албайт. Ошентип биздин анамнездин анализдердин негизинде эмне болду? Асанда жөн эле кетсүлүү абал эмес экенин аныктадык. Анын мээзинин иштешине таасир берип аткан факторлор аныкталды. Эмнелер жетишпей жатканын аныктадык. Организмде эмне болуп жатканын аныктадык. Бул нерселер диагностика жок, терең диагностика, терең изилдөө жок, тилекке каршы көрүнбөйт. Биз мынакей диагностиканы туура методология колдонгон үчүн, далилденген медицинанын негизинде иш алып барган үчүн жана заманбап ыкмаларды колдонуп, ошонун негизинде терең изилдеген үчүн мына ушундай нерселер аныкталды. Анын жыйынтыгында эмне бир нече диагноздор коюлду. Албетте бул диагноздор окончательный диагноз эмес, себеби дегенде ар бирин баалап, ар бирин изилдеп, көзөмөл кылып, дальше ошол кошумча узкий специалисттердин заключениясын алып, психотерапевттер эмне дейт, невропатологдор алардын заключенияларынын негизинде анан кийин окончательный диагноз коюлат, урматтуу батталыштар. Бирок мына ушундай терең диагностиканын негизинде биз эмне болуп атканын, эмнелер болуп атканын, кандай диагноздордун ыктымалдуулугу жогору экенин так аныктап, мынакей диагнозду тактадык. Эң башкысы эми бул диагноздор үмүтсүздүк эмес, бул жол картасы. Эне үчүн диагностикага чейин эмне кылам, кандай нерселер жасайм деп атканда, диагностикадан кийин эне так билет. Кандай кадам жасаш керек, эмне кылыш керек, балага кандай тамактануу керек, кандай ыкма керек, кайсы жакка кайрылыш керек же кайрылбаш керек, кандай кошумча нерселер жасаш керек, ушунун бардыгы мына ушул диагностикага алкагында эмне так билинди.
Кыскача айта турган болсом, ушул диагностика алкагында эне эмнелерди алды. Балким өтүп кетет деп өзүн алдап жүргөн жок. Диагностиканын негизинде так жооп алды. Экинчиси, туш келди адисти издеген жок. Диагностика алкагында менин сунуштамаларымдын негизинде эмне туура адистерге кайрылууга, туура кеңештерди алууга мүмкүнчүлүк алды. Экинчиси, нерви кеткен жок, тынчтык пайда болду жүрөгүндө, убакытты жоготкон жок, убактысын сактай алды. Эң башкысы, системасы жок эле эптеп бир аракеттер жасай бербей, так планды билип алды. Ошондуктан диагностика бул жөн эле изилдөө эмес, бул эненин тынчтыгы. Бул эмне кылуу керек деген, эмне болуп атат деген суроонун так негизин көрсөтө турган нерсеси, урматтуу катталуучулар. Ооба, албетте азыр ушул жерде көпчүлүгүңүздөр ойлошуңуздар мүмкүн, ушул вебинарды көрүп атып делечи. Биздин балада баары жакшы эле, мүмкүн жөн эле ашыкча тынчсызданып атам, балким өзүмдүн сезимдерим эле эмне алдап аткан болушу мүмкүн. Албетте мындай да болушу мүмкүн. Бирок ушул диагностика кылдырып койсоңуз балаңызды, стимна жүрөгүңүздүн тынч болуусуна бул нерсе так жооп берет да. Эгерде балаңызда баары жакшы болуп атса дагы, ушундай терең изилдөөнүн жардамы менен ошол нерсени тастыктап койсоңуз, жүрөгүңүздүн тынчтануусу дагы да күчөйт. А эгерде кандайдыр бир нерсе аныкталса, анда сиз өз убагында балага кам көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Экинчи, көптөгөн энелер мындай деп суроо беришет да: балам жаш, азыр эми эле мына 2 жашка чыкайын атат, 1 жаш 7 айлык, балким өзү сүйлөп кетет, балким дагы күтсөк жакшы болуп кетет. Урматтуу катталуучулар, негизи күтүү бул чынында көптөгөн энелердин эмне көйгөйү болуп атат азыр. Канчалык күткөн сайын мээнин пластикалык абалы өзгөрө берет, начарлай берет. Ошондуктан өз учурунда, өз убагында жардам берип калсаңыз, баланын идеалдуу өнүгүүсүн шарттайсыз. Эң башкысы ушул куракты өткөрүп жиберип, кийин өкүнүп калбаш керек. Ушуну эртерээк эле билгенде, эртерээк эле аракетим кылганда деген өкүнүч болбош керек. Үчүнчү, көптөгөн энелер айтат: мен невропатолог алып бардым, педиатрларга алып бардым, эч ким эч нерсе деген жок, баары жакшы деди. Ошонун негизинде баары жакшы деп эле жүрөм. Ооба, бирок билип коюңуз, бул стандарттык кабыл алуу. Стандарттык кабыл алууда эч нерсе билинбеши мүмкүн. Бул терең диагностика эмес. 15 мүнөттүк консультация менен толук диагностиканын айырмасы өтө чоң, урматтуу катталуучу. Мен сизге берген нерсе, мен диагностикамда берген нерсе бул анамнез, лабораториялык анализдер, клиникалык баалоо, жол картасы, план, эмне болуп атат, тамактануу, жашоо образы, бүт ушул нерселер эмне диагностика алкагында берилет, урматтуу катталуучулар. Эми кыскача айта турган болсом, диагностика кантип өтөт, кандай жүргүзүлөт, эмне болот, ушул могу Асандын апасы менин диагностикама катталып, эмнелерди ала алды, ушунун баарын мен силерге азыр кыска нуска кылып айтып бергенге аракет жасайын. Биринчиси, ала алган нерсе толук анамнез чогултуу. Туулгандан бери азыркы күнгө чейин деталдуу анамнез чогулттук. Атайын индивидуалдуу түрдө анализдер тизмеси түзүлдү. Жөн эле анализдер эмес, реалдуу түрдө балага керектүү, далилденген медицинанын негизинде тастыкталган, эң терең изилдеп организмди комплекстүү көрүүгө багытталган анализдердин тизмеси эмне берилди. Анан ал анализдердин тизмеси чыккандан кийин, жыйынтыгы чыккандан кийин ар бир анализдин терең интерпретациясы берилди. Мен мисалы анализдерге жөн эле бул анализ жакшы экен, бул анализ жаман экенин айтып койбойм. Ар бир анализге интерпретация берем. Бул эмне анализ? Анализдин жыйынтыгы кандай? Буну эмнеге тапшырдыңыз? Бул нерсеге түшүндүрмө. Бул эмнени түшүндүрөт? Ар бир эне бул нерсени билүүгө милдеттүү. Жөн эле баягы үстүртөн карап эле могу жакшы экен, бул жаман экен деп коюп элекке каршы болбойт. Ар бир балага өзүнчө мед карта ачылып, ошол мед картасынын анализи тиркелип, чекесине ошол анализдин ар бирине түшүндүрмө жазылат. Анан анын негизинде, анализдердин анамнезинин негизинде клиникалык баалоо жүргүзүлөт. Менин клиникалык баалоомдо МКБ-11 боюнча дал ушундай көрсөткүчтөр, ушундай анамнез, ушундай анализдердин негизинде мүмкүн болгон диагноздар жазылат. Ал диагноздар эмненин негизинде айтылды? Эмне, кандай белгилердин негизинде? Ар бир белгини, ар бир мына энеге мен түшүндүрүп берем. Мына аутизм деп, аутизм белгилери болуп атат, жеңил формасы эмнеге? Мына мындай нерселер болуп атат, ошонун негизинде. Анемия, темир жетишсиздигинен пайда болгон анемия эмненин негизинде? Ферритин мындай чыкты, алсыздык мындай белгилер болгон үчүн. Ар бир коюлган диагноздагы, ар бир сунушталган диагноздагы, мүмкүн болгон диагноздагы бул эмне берет экен? Энеге тастыктама берет, эмненин белгилеринин негизинде коюлуп атканын так белгисет. Анан эң башкысы, бул диагностика алкагында эгерде баланын абалы сонун боло турган болсо, эч кандай оор болбосо диагноздор
жасаңыздар, жеңил эле болсо баары сонун болсо толук кандуу ошол балага профилактикалык деңгээлде кармап тура турган түрдө препараттар, витаминдер эгер жетишсиздиктер аныктала турган болсо, бирок жеңил эле абал боло турган болсо профилактикалык дозада сунушталат. Баланын тамактануу менюсу дагы берилет, жашоо образы, уйкусу, физикалык активдүүлүгү, анан эң башкысы диагностикадан кийин ар бир энеде эң башкысы мен менен вип көзөмөл алкагында иштешүү мүмкүнчүлүгү да болот. Неге дегенде диагностика жок, мен кайсы балага кандай жардам бере алам билбейм. Ошондуктан диагностикада эгерде реалдуу түрдө диагностика алкагында мен балага жардам бере алсам, эгер эне ооба доктор дальше сиз менен иш алып барабыз дей турган болсо, анда эмне вип көзөмөлгө өтүү мүмкүнчүлүгү болот. Эгер диагностика алкагында диагноздар өтө олуттуу боло турган болсо, өтө оор боло турган болсо, же болбосо менин компетенциям ал нерсеге жетпей турган болсо, мен эң жакшы специалисттерди энеге сунуштап, мынакей ушундай кадамдарды жасасаңыз болот деп эмне өзүмдүн сунуштамаларымды берем. Эң башкысы бул диагностика, бул жөн эле баягы баланы үстүртөн карап коюу эмес, бул баланы эмне толук кандуу изилдеп, толук кандуу эмне анын абалын аныктоо болуп эсептелет. Диагностикага кантип катталам, эмне кылам дегендерге азыр дагы мен бул жака номер көрсөтүп кеткем. 0556 800 600 номерине байланышсаңыздар, сиздердин балдарыңыздарды диагностикага каттап, балдарыңыздардын баарында идеалдуубу, баары жакшы өнүгүп атабы, баардыгын так билип, ошонун негизинде кадамдар жасасаңыздар, сиздерде эмне эң сонун болот. Көптөгөн диагностикадан өткөн мынакей бул пациентимдин апасы дагы, ооба урматтуу доктор, мен ушу диагностикага чейин ушунчалык жүрөгүм сыгылат эле, эмне кылышымды билбейт элем, неге мындай, эмне себептен мындай болуп атат эле билбейт элем деп эмне тынчсызданып айткан. Андан кийин мынакей диагностика алкагында идеалдуу абалга келдим. Эненин, ар бир эненин ыраазычылыгы, ар бир эненин ушул баласында эмне болуп атканын так билүүсү бул менин жумушумдун эң негизги мааниси болуп эсептелет. Ар бир эне жүрөгү тынчтанууга укуктуу болуп эсептелет. Сиздин балаңызда эмне болуп жатканын билүүгө сиз укуктуусуз. Сизде толук тынчтанууга сиз укуктуусуз. Туш келди адамдардан ар кандай кеңешине ишенип жүрө бербей, татыктуу далилденген медицинанын негизинде маалымат алып, балаңыз эмне болуп атканын билүүгө сиз укуктуусуз, урматтуу катталуучум. Ошондуктан диагностиканы калтырып койбой, сөзсүз түрдө балаңызды текшертип, балаңызды каратып, терең далилденген медицинанын негизинде түзүлгөн балаңыздын диагностикалык картасын алсаңыз, бул балаңыз үчүн дагы, сиз үчүн дагы өтө чоң мааниге ээ. Анда эмесе, кийинки вебинарлардан көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Эгерде диагностикага катталам десеңиздер, дагы айтып кетейин, мынакей төмөнкү номерге байланышыңыздар. Эгерде сиздерде кандайдыр ден соолукка тийишелүү суроолоруңуздар болсо, суроолорду дагы комментарийге жазып кетсеңиздер, мен дагы мүмкүнчүлүк болушунча убакыт таап сиздердин суроолоруңарга жооп берген аракет жасайм. Анда эмесе, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.